Акыркы учурларда Ош облусунун аймагында чек арага байланышкан ызычуу токтобой келди. Алгач Кара Суу, андан соң өзгөндүктөр Кемпир Аба суу сактагычындагы 50 гектар жерди Өзбекстанга алмашпайбыз деген талаптар менен чыгышты. Тарых илимдеринин кандидаты Садыркул Арстанов ортодо айрым бир ууч адамдар чек арадан саясат жасоого аракет көрүп жатканын билдирди. Ошол эле учурда Кемпир Абадын тарыхына токтолду. Ушул окуянын тарыхын, чек аранын тарыхын толук билбегендик үчүн карапайым эл арасында түрдүү пикир жаралып кетип атат да. Мен бул боюнча түрдүү саясий топтордун же болбосо күчтөрдүн ортосунда баягы жеке упай алуу максатында пайдалануу боюнча эми иш аракеттер жүрүп кетип атат да. Ошол себептен коомчулукта ушундай Кыргызстан Кемпир Аба суу сактагычын Өзбекстанга берип койду дегендей түшүнүк калып кетип атат да. Чындыгында андай эмес. Кемпир Аба суу сактагычы Өзбекстандын балансы болчу буга чейин. Биз эгемендикти алган 30 жыл болсо, 30 жылдан бери балансы болчу. Болгону ошол такталып элек айрым бир участкалары боюнча келишим протокол кабыл алынды эле да. Кыргызстанда чек ара тууралуу келишимдер коомдо нараачылык жараткан учурлар буга чейин деле катталган. Тарыхчы Жолдошбек Бөтөнөй чек араны чечүүдө элге түшүндүрүү иши жүрбөй жатканын айтып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн сынга алды. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мен жол өткөндөн айткам, айыл өкмөт, аким, губернатор деген губернаторду өкмөттүн өкүлү деп атайбыз да. Аны кыргыз бийлиги, кыргыз өкмөтү жөнөттү. Бар сен өкмөттүн Баткендеги саясатын кыл, сен Оштогу саясатын кыл, сен Жалал Абадтагы саясатын кыл деди да. Ошон үчүн алар айлык алып служебный машиналарда жүрөт да, туурабы? Алар болсо тосуп алып эле узатып коюп отура бербей, алар кыдырып ошол элдин арасына барып, ошол чыгып аткан жерге барып, мониторингтерди жүргүзүп, соцопросторду жүргүзүп, чогулуш кылып, хорошо эл журт. Мен ошо өкмөттүн өкүлүмүн. Мен ошон үчүн келдим мына жерге. Хорошо айткылачы анда, бул жерди бербейбиз, макул. Кайсы жерди берелик? Бирок баары беришибиз керек. Анан алышыбыз керек. Ансыз чечилбейт. Ал эми өкмөттүн Оштогу өкүлү Жарасул Абдраимов түшүндүрүү иштери буга чейин өзгөн, Куршап жана Кара Суу районунда жүргүзүлгөнүн билдирүүдө. Ал эми биз эл менен бул суроолорду ушундай көйгөй суроолор чыккандан кийин барып ар бири менен жолугуп сүйлөшүп атканбыз. Ошол ынтымак айылында барып жолукканбыз, айтып түшүндүргөнбүз. Өзгөнгө да мен 1-2 жолу барып келген, Куршапта дагы мындай жөнүндө сөз сүйлөшүлгөн эле. Бирок элдин талабы болгондон кийин комиссиянын төрагасы келсин деп талап кылышкандан кийин ошончо комиссиянын төрагасын күттүк да. Кыргызстан менен Өзбекстан 1378 чакырым жерден чектешет. Алардын 85% мурда такталган айтылган. Өкмөттөрдүн азыркы тактоолорду жакынкы 3 айда толук ишке ашыруу планы бар. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кеңешмесинин жыйынтыгы боюнча маалыматтык түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош. Ушул жерде жан сактайт биздин мал койлорубуз.